туура 2015-жылы биз Республика Ата журт партиясын түзүп, Өмүрбек Токтогулович экөөбүз биригип бир партия болуп барганбыз. Бирок ал барган 2015-жылкы шайлоо бизге партиябызга ийгилик алып келди. Бирок жеке мен үчүн бул партиянын эч кандай же шайлоонун пайдасы тийбеди да. Эмне пайдасы? Мен элге берген убадамды аткара албай калдым. Ошондой мүмкүнчүлүк болбой калды. Мен элимдин, журтумдун кызыкчылыгын коргой албай калдым. Эгерде мен 2015-жылы депутат болуп барганда, мүмкүн бүгүнкү саясий ситуация башкача болмок. Себеби анда мен Өмүрбек Токтогулович эгерде 2017-жылы президент шайлоого койсо, ошондо аны колдоого мажбур болот элем дагы. Мүмкүн биз башкача бир президенттик шайлоонун жыйынтыгы да башкача болуп калмак. Ошондуктан бүгүнкү күндө Бабанов саясаттан кеттим деген жарыясын берди. Биз аны саясатка зордоп, сүйрөп алып келе албайбыз. Жана чын айтыш керек, бүгүнкү күндө Бабанов дагы мага муктаж эмес, мен дагы Бабановго муктаж эмесмин.